Кудайдын чакырыгы 18 ноябрь. Мүмкүн болушунча бардык адамдар менен тынчтыкта болгула. Павлдын катынан. Тынчтык адамдын жан дүйнөсүнүн эң кымбат абалынын бири. Бирок тынчтык дайыма эле боло бербейт. Кээде биз тынчтык мүмкүн эместей сезилген чыр-чатактар, түшүнбөстүктөр жана нааразычылыктар арасында жашайбыз. Ошондуктан элчи Павыл мындай дейт: мүмкүн болушунча бардык адамдар менен тынчтыкта болгула. Башкача айтканда, тынчтыкты сакташ үчүн колуңдан келгендин баарын кыл. Биз буга чейинки күндөрдө айтып кеткендей, тынчтык жүрөктөн башталат. Жүрөктө тынчтык болбосо, тынчтыкта жашоо мүмкүн эмес. Ички тынчтыктан сырткы тынчтык башталат. Тынчтыкты сактоо бул чоң күч. Кээ бирөөлөр эгерде мен багынсам, мени алсыз деп ойлошот дешет. Бирок чынында өч албай. Тынчтык үчүн кечире билген адам өтө күчтүү адам. Күчтүү адам бул сөзүнө турган, жамандыкка жамандык менен жооп бербеген адам. Ыйса тынчтыктын төрөсү. Аны канча кууntукташкан, каршы көтөрүлүшкөн, айкаш чыгачка келип коюшкан. Ал болсо баары бир адамдарды сүйгөн. Чыныгы сүйүү ушундай. Мүмкүн болушунча деген Павлдын сөзү бизге аракет кылышыбыз керек экендигин айтат. Биринчи кадам таштаганга даяр болуу, жүрөктө кек сактабоо, жамандыкка жамандык менен жооп бербөө, туура эмес кылып жаткандар үчүн сыйынуу. Ушунун баарын кыла алган адам өтө күчтүү адам. Тынчтыкты тандаган адам, Ыйсанын жарыгын көрсөтө алган адам. Бардык жерде тынчтыкты сактап жүрө алгандык асман падышачылыгынын башталышы. Мүмкүн болушунча бардык адамдар менен тынчтыкта болгула.